баштайбыз. Акыйда сөздүк маанисинде араб сарф грамматика тартибине ылайык коюлган тапшырмага жараша өзгөрүп турган сөздөрдүн бири. Мисалы үчүн биз билген бир сүрө бар. Фалак деп аталган сүрө, ошонун акыркы аяты фил уқад деп кетет го. Түйүндөргө дем салуучулар. Уқад. Түйүн. Кайсыдыр бир мааниде түйүн деп келет. Акайд, эреже, же болбосо чечим, өкүм деп. Кыргыз тилине келген транскрипциясында каада деп айтылат. Каада салт деп айтылып атканда, мына ошол салт султанат, же болбосо султандык, бийлик деген сөз, салт, бийлүү, каада деген эреже. Сөздүк маанисине которуп келгенде каада эреже, акыйда деген сөздөн келтирип эреже. Каада салт дегенде демек эреженин негизиндеги бийлик жүргүзүү. Эреженин негизиндеги бийлөө. Ал эмне болгон эреже? Мына ошого токтолобуз. Бул каада деген акайд, акыйда эмнеден келген. Мисалы үчүн ар бир жашоо образынын жашоого берилген системанын өзүнүн ишеним матрицасы бар. Өзүнүн ишеним матрицасы бар. Мисалы үчүн демократиялык жашоонун, демократиялык жашоо образынын же коммунисттик системадагы идеологиянын дагы өзүнүн ишеними бар. Мисалы үчүн коммунисттик система илимий атеизмдин негизиндеги атеисттик идеологияга курулгандыктан атеисттик идеология биздин тилге которгондо акыйда деп аталат. Ал идеология кандай эле? Кудай жок. Дин адамдардын башын айлантыруучу опиум. Адамдар жашоосунда материяга болгон мамилеси аркылуу өнүгөт. Коом бул жаратылыш. Адамдар мына ошо материя менен өзүнүн өндүрүштүк карым катнашын өнүктүрөт жана өсөт. Материя адамды өстүрөт. Ушундай акыйда, идеология ушундай болчу. Буга эмне жардам берет десе, биринчи шарты бул коомдук менчик, бардык нерсе коомдук болуш керек жана бакубат мамлекет, мамлекет панасы. Мамлекет Кудайдын деңгээлинде каралат. Мамлекеттин бакубаттуулугу коомдун бакубаттуулугу. Демек, анын ар бир мүчөсүнүн бакубаттуулугу мамлекеттен көз каранды. Ошондуктан жеке адамдардын кызыкчылыктары мамлекеттик кызыкчылык алдында курманчылыкка чалына берет. Бул ошол коммунисттик идеологиянын акыйдасы. Акыйдасынын ошол төрөлөрү. Төрө жанагындай пункттары. Ислам акыйдасы тетирисинче. Аллах бар. Ал жалгыз. Ал жаратуучу. Ал ырыскы берүүчү. Бардык нерсе Аллахка гана таандык. Аллах жашоону берет. Аллах өлүмдү да берет. Аллах бардык нерсенин ээси. Аллах акыреттин падышасы. Аллах эсеп кысап ээси. Адам жаратылган. Адам акылдуу макулук. Адам ибадат кылышы керек. Аллах Тааланын сыпаттары мынандай, аттары мынандай деп Аллах Тааладан берилген гана маалыматтын негизинде жеткирилет. Адамдар өздөрү эчтеке кошпойт. Эгер адамдар ушул эрежеге өздөрү бир нерсе кошо турган болсо, ал акыйда бузулат. Ошондон улам ислам динин жамынганы менен исламдан бөлүнүп чыккан секталардын акыйдасында адамдардын өзүнүн акылынан чыккан пункттар бар. Ошондуктан акыйдасы бузук экен деп айтылган ошол. Ислам акыйдасы адамдардын тарабынан ойлонбойт. Ал мына ошол Аллах субханаху ва таала өзү жөнүндө берген эрежелердин негизинде турулат. Демек, акыйда деген сөздү бүгүнкү тилге которгондо мен сунуш кылат элем. Акыйда менин оюмча бул мусулмандардын ишенүү эрежеси. Биз мындай деп ишенебиз. Биз мындай деп ишенебиз. Мындай деп ишенебиз. Биз жашообузда мыногу нерсени бар деп билебиз, мыногу нерсени жок деп билебиз. Мисалы үчүн мына менин колумда азыр мен бир акыйда китебин ачайын, бир канча пункттарын силерге сунуш кылып өтөйүн. Аллах жалгыз, жана анын жолдоштору, окшоштору, шериктери жок. Аллахтан өткөн кудуреттүү зат жок. Андан башка сыйынууга татыктуу да зат жок.
Ал башталышы жана акыры жок түбөлүктүү. Ал эч качан өлбөйт жана жашоосун токтотпойт. Ал каалаган нерсе ишке ашат жана каалаган нерсе ишке ашпайт. Анын затын эч кандай акыл жана түшүнүк камтый албайт. Ал өзү жараткан макулуктарына окшобойт. Ал дайым тирүү аракетте жана ал уктабайт. Ал кыйынчылыксыз жаратат. Жана макулуктарына ырыскы берүүдө эч нерсеге муктаж эмес. Ал эч нерседен кооптонбойт, адам жашоосун токтотот, аны кыйналбай эле кайтара алат жашоону, тагыраак айтканда. Ал адамдын жаралуусуна чейин эле өз сыпаттары менен болгон. Адамга чейин эле Аллах Таала болгон. Өзүнө ылайык болгон сыпаттары менен болгон. Адамдын жаралуусу анын сыпаттарына эч нерсе кошкон жок. Анын сыпаттары да түбөлүк. Ал адамды жаратканга чейин эле жаратуучу, жашоону түзгөнгө чейин эле түзүүчү жана жаратылган нерселерге чейин эле Кудай болгон. Ал ар нерсенин үстүндө кудуреттүү, андан бардыгы көз каранды. Ал үчүн баары жеңил жана оңой. Ал эч нерсеге муктаж эмес. Ал баарын угуучу жана көрүүчү. Ал баарын өз илимине жараша жаратты. Ал өзүнүн жараткандарынын тагдырын белгиледи. Ал баарына убакыттык чек койду. Убакыт чегин ал гана коет. Ал жараткан нерселери тууралуу аларды жаратканга чейин эле билчү. Ага эч нерсе сыр эмес. Ал ага моюн сунууну буйурду жана ээн баштыкка тыюу салды. Бардыгы анын чечимине жана эркине жараша ишке ашат. Адамдардын эрки анын каалоосунда. Ал каалабаган нерсе ишке ашпайт. Ал кимди кааласа түз жолго коет, жана өзүнүн айкөлдүгү менен аларды зыяндан сактайт. Жана кимди кааласа түз жолдон чыгарат, жана өзүнүн адилеттүүлүгү менен аларды кемсинтип, аларды азаптайт. Демек, кимдир бирөөнү жолдон чыгарып азаптоосу анын адилеттүүлүгү. Мына ошол жерде бир түшүнүк тактап коюш керек. Аллах субханаху ва таала адамды жаратты, жана ушунчалык урмат сый менен жараткандыктан адамдын ыктыярын ал сыйлайт экен. Эгер адам өзү капырлыкты тандаса, капырлыкты берет экен. Капырлыкты каалайсыңбы? Капыр бол. Бул менин адилеттүүлүгүм дейт экен. Мына ошондой 108 мен билгенден же 109 бу пункттан турган ислам акыйдасы топтолгон китептер бар. Бул ислам акыйдасы исламдагы адамдардын ишеним эрежеси. Мына ушунун негизинде биз ишенебиз. Эгерде ушуга биз бир нерсени өзүбүз кошуп алсак, Аллах адамдардын жүрөгүндө, же болбосо Аллахтын көзү мынандай, же болбосо Аллахтын колу мынча километр, же мындай деп өзүбүз акылыбыздын негизинде акылга салып эреже киргизе турган болсок, акыйдабыз демек бузулган болот экен. Ишеним эрежебиз бузулган болот экен. Ошондуктан биз ар дайым этикадта, ишенимде Аллах субханаху ва таала өзү жөнүндө берген маалымат менен текшерип турушубуз керек экен. Жана биздин дават процессибизде дагы көпчүлүгү Кудай жөнүндө айткан ойлорун биз далил сурашыбыз керек экен. Сен эмнеден улам Кудайды ушундай деп ойлоп атасың? Эмнеге негиздеп? Сага Кудай өзү ушинтип айттыбы, кулагыңа шыбырадыбы? Же башка бир биз тааныбаган пайгамбарың келип айттыбы? Же сен башка планетадан келген цивилизациялар менен сүйлөштүңбү Аллахты көргөн? Эмнеден улам ушинтип айтып атасың? Эгер ал өзүнүн ою болсо, анда кечирип кой, бул сенин оюң. Бул Аллах Тааланын маалыматы эмес. Бул ислам акыйдасы эмес деп оңдойбуз. Демек, ислам тартиби боюнча акыйда бул адамдардын ишенимин, бардыгынын ишенимин борборлоштуруп турган пайдубал. Чукчадагы, Молдовандагы, Өзбекте, Казакта, Татар, Кыргызда бардыгы мусулмандары ушул пайдубалдын үстүнө курса ибадаттарын жашоосун бир үммөт болот экен.